видеодо жаңы бир доорду баштаган, Кыргызстанда жана дүйнөдө жаңыдан белгилүү боло баштаган кандайдыр бир борбору болбогон. Болголу тамгалардан жана сандардан турган, колубуз менен кармай албаган, бирок көрө ала турган акча, криптовалюта жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Криптовалюта биринчи жолу 1983-жылдары аты чыга баштаган. 1998-жылы Bitgold деген аноним борбору болбогон криптовалюта чыгарды. Көп өтпөй Америкада чоң кризис болду. Бул кризис Америка эле эмес, дүйнөгө таасирин тийгизди. Борбордук банк ошол күнгө чейин басылган акчанын суммасында акча чыгарууга мажбур болду. Ошол эле убакта интернетте колдонулган аты Сатоши Накамото деген белгисиз бир группа же болбосо киши тарабынан блокчейндин негизинде борбору болбогон биткоинди чыгарды. Блокчейндин чыгышы менен криптовалюталар пайда боло баштады. Биткоин биринчи жолу 2013-жылында 10.000 биткоинге 2 пизza алышчу. Себеби бир чыкканда $1 1309 биткоин эле, укмуш деле кымбат эмес болчу. Бирок аз убакта аябай баасы өстү. 2013-жылы бул нерсе тескерисинче айланды. Bir биткоин $1309 болду. 2017-жылы $18.777 жетти. 2021-жылынын март айында жаңы рекорд менен $60.000 чапчыды. Анан дагы пиzzанын биткоин менен сатып алган күн 27 май, дүйнөлүк пизza күнү болуп эсептелинет. Сатып алган киши өмүрүмдө жеген эң даамдуу пизza эле дейт. Биткоинди убагында алып, капчыгына сактап миллиардер болгондор да көп. Мисал катары Тайлер жана Винклевос бир туугандарын айтса болот. Биткоини бар болуп, мунун эч кандай пайдасы болбойт деп жоготкон же сатып жибергендер азыр өкүнүп жатканы айдан ачык. Ар бир киши өзүнүн биткоинини чыгара алат, бирок каалаган суммада чыгара албайсың. Азыркы учурда 18 миллион биткоин чыгарылган жана бул максимум 21 миллион болоору айтылууда. Бул да биткоиндин баасы келечекте дагы да жогорулашы мүмкүн экенин көрсөтүп турат. Биткоин дүйнөлүк базарда компаниялар арасында эң бат $1 жана криптовалютада эң биринчи $1 жеткен валюта болуп саналат. Биткоин эң күчтүү жана ишеничтүү коддор менен жазылып чыгарылган акча. Дүйнөнүн эң күчтүү хакерлери да чабуулунда ийгиликчиси болушуп, бир кыйла таң калышкан. Биткоин бир өлкөгө таандык эмес. Акыркы учурларда чоң компаниялар биткоин менен сатып алууга уруксат бере баштады. Мисал катары Tesla компаниясынын унааларын биткоин менен сатып ала аласыз. Бул да криптовалютанын келечектин акчасы экенин көрсөтүп турат. Биткоин чыккандан кийин альтернатив валюта катары алткоиндер да чыга баштады. Алардын саны 10.000ден ашат. Ар бир өлкө же болбосо ар бир адам өздөрүнүн криптовалюталарын чыгара алат. Келечекте биткоинден да өтө турган айтылып жаткан Ethereum криптовалютасынын баасы да токтобостон өсүп жатат. Жакында эле Ethereumдун ээси Виталик Бутерин эң жаш миллиардерлердин катарына кирди. $1 менен базарга сунулган Ethereumдун баасы азыркы учурда $4.000 жетти. Ал эми акыркы убакта стартап коиндер да күндөн күнгө көбөйүп жатат. Эң кызыгы эч бир нерсеге байланышы жок. Тамаша катары чыгарылган Dogecoin да белгилүү миллиардер Elon Musk'тын твиттери менен кыска убакта баасы жогорулатты. Анын жаңы чыкканда баасы $0.2 болсо, азыркы учурдагы баасы $0.7 айланасында. Дагы бир кызык маалымат айта турган болсок, бир белгисиз адам 2020-жылдын октябрь айында $17 200 миллиард Shiba Coin сатып алып, 2021-жылдын май айында $6 миллион сатыптыр. Криптовалюта менен кыска убакта бай болом дегендер үчүн майда эле жакты болуш керек. Азыркы учурда дүйнөдө эң көп криптовалюта колдонгон өлкөлөр сап башында Нигерия, Вьетнам, Филиппин, Туркия, Перу, Швейцария, Кытай, АКШ, Германия жана Япония болуп саналат. Кыскасын айта турган болсок, учурда келечектин акчасы деп аталган криптовалюта күндөн күнгө чоңдогон компаниялардын баасынан да өтүп жогорулап жаткан учуру. Ал эми кандай жол менен сатып алып криптовалютага кирем дегендер болсо, оп-оңой. Болгону жөнөкөй эле Play Market'тин биржанын приложениясын жүктөп сатып алсаңыз болот. Каналымды колдоп, видеолорду көрүп, лайк басып коюңуздар. Көргөнүздөр үчүн рахмат.